8-июнда Сыдыман акыркы сөзүн айтат. Блогер Сыдымандын адвокаты сотко анын тарапташтарын киргизүүнү жана видеону толук форматта көрүүнү өтүнгөнүн, тилекке каршы анын бул аракеттери текке кеткенин, ал эми сот отуруму 8-июнга жылдырылганын билдирди. Булак компромисс чекиткейжи. Кыргызстанда эл аралык каттамдардын иши качан жандана баштай турганы белгилүү болду. Эл аралык каттамдар 15-июнда жандана баштайт. Бул тууралуу брифингде Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында алар азыр аракеттердин алгоритмин координациялап жатышат. Биз чет элдик компанияларга ушул күндөн баштап рейстерди ачууну сунуштайбыз. Мүмкүн болушунча ар бир компания өз датасын сунуштайт. Алар качан жана канча жолу рейстерди аткарышат, деди ал. Курманбек Акышев кошумчалагандай, бир айдын ичинде чет элдик компанияларга жумасына бир жолу Кыргызстанга учуп кетүү сунушталат. Азыр алар эл аралык каттамдардын графиги жана учуунун жыштыгы боюнча иштеп жатышат. Күн сайын 2-3 каттам болот деп пландаштырылууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул сумманы макулдашып, обсервацияга кабыл алып, бардык талаптарды аткара алышат деп кошумчалады ал. Агенттиктин директору белгилегендей, жергиликтүү авиакомпания жумасына бир жолу ар башка шаарларга учууларды жүргүзөт. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Республика партиясынын курамынан чыкты. Бул тууралуу депутат Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай чечимди ал учурдагы кырдаалга жараша кабыл алган. Убагында Британиянын премьер-министри Уинстон Черчилл: "Менин эң негизги максатым элге кызмат кылуу. Кызмат кылыш үчүн ошол учурда кайсы партия бийликке келе алса, ага кошулуп элге кызмат кылам" деп айткан. Ошол сыяктуу мен кырдаалды карап, Республика партиясынан чыгууну чечтим, деди Маматалиев. Депутат учурда бир нече партиядан сунуш түшүп жатканын кошумчалады. Алардын ичинде Мекеним Кыргызстан партиясы бар экенин жана жакынкы күндөрү чечим кабыл алаарын билдирди. Буга чейин айрым сайттар Мекеним Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши жаңыланып, ага Мирлан Бакиров, Каныбек Иманалиев сыяктуу депутаттар киргенин жазып чыккан. Бул партияга киргендердин арасында Марлен Маматалиевдин да аты аталган болчу. Аты аталган башка саясатчылар комментарий бере элек. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын лидери болуп, жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров шайланды. Медиа центр жарыялаган маалыматта 3-июнда Мекеним Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин жыйыны өткөн. Ага парламенттин депутаттары Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров, Урмат Самаев, Таабалды Тиллаев, Марлен Маматалиев, Бакыт Төрөбаев, Тынчтык Шайназаров, Бакыт Сыдыковдор катышкан. Анда Ихлас компаниясынын негиздөөчүлөрү, партиянын түптөөчүлөрү бир тууган Айбек жана Нурбек Осмоновдор лидерликти тапшырганы белгилүү болду. Басылманын өздүк булактары кабарлагандай, Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров, Урмат Самаев, Марлен Маматалиев, Таабалды Тиллаевдер Мекеним Кыргызстан партиясына кошулган жана парламенттик шайлоого ушул саясий уюм менен аттануу чечимин кабыл алган. Ал эми Мирлан Бакиров партиянын лидерлигине шайланган. Эң кызыгы, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, ушул эле партиядан депутат болгон Тынчтык Шайназаров, Республика Ата журт фракциясынан депутат Бакыт Сыдыковдор саясий кеңештин жыйынына башында катышып, Мирлан Бакиров лидерликке шайлангандан кийин чыгып кеткен. Маалыматтарга караганда, Мекеним Кыргызстанга лидер болуп шайлоого аттанаары кабарланган. Төрөбаев Бакировдун лидер болуп шайланганына катуу таарынган дешет. Мекеним Кыргызстан партиясы күзүндө өтө турган парламенттик шайлоодо негизги күчкө айланаары айтылууда. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрга белгиленген. Абылгазиев Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого аттанабы? Өкмөт башчысы Абылгазиевдин үстүнөн төгүлгөн жугундуулар көп. Бир жагынан үн алгы жыштыгындагы маселе адамдардын ызасына тийсе, бир жагынан ушул окуя боюнча эс алууга кетип калганы далайларды туталантты. Жугунду куйгандардын арасында Мухамбеткалый Абылгазиевдин жогорку билими жок дешип, анча-мынча майталкан кошуп жибергендер бар. Совет заманында Атамбаевдин шоопуру Икрам Илмиянов сыяктуу дипломду сатып алгандар дээрлик болчу эмес. Советтик мектепте өсүп өнгөн Абылгазиев Айыл чарба институтун бүткөн. Ошол жердин жогорку билимдүү диплому менен кыялап өскөн. Ал эми биздин замандын рыцары Икрам Илмиянов жентпетти сыртынан бүткөнү. Курсташтары ким экенин билбеси түшүнүктүү.
Жогорку билимдүү Абылгазиев Кыргызстан партиясы менен парламентке аттанчудай. Бирок бул партияда да СДПКдай ал акыбал дурус эмес. Азизбек Гелдибеков, Назарньюз, Чекит KG. Баткенди кантип күчтөйбүз? Рак шишигендей болуп калган жараны эч бир өлкө башчы ийге келтире албай койду. Мурдагылары деле учурдагысы дагы шылкыйып туруп бергенден башка так кесер жообу жок. Ал ортодо илгери ат үстүндө жүргөндөр түркүн көмүскө сырларын айтып, 80ге жашы келсе да майлуу устуканга ээ болгусу келет. Алардан башка каарман жоголуп кеткенсип, журналисттер бүгүн чек арада ок атылды дегиче баягыларды эле эрмектей беришет. Алар болсо баштагы эле жомогун айтуу менен алек, анысынан ныпым өзгөрүү болбойт. Ал эми биздин жоокерлер болсо тажиктер миномент менен аткылашса да башын каткан бойдон жата беришет. Анткени аткылап жиберсе суракка чакырып, тил кат жаздырып, битакмагын чыгаргандар табылат. Андан көрө эптеп милдетин өтөп кетип калайын деген эле пенделер. Маселени кантип чечсе болот? Балким Баткендин губернаторуна тийиштүү укуктарды берсек, иш оң жагынан чечилип жүрбөсүн. Өкмөттүн орун басары ордунан козголуп чек арага жеткиче губернатор эч нерсени чече албайт. Онтологон арсыз орун басар барганда деле обоктуу жылыш болбогонун көрүп эле жүрөбүз го. Ошондуктан белсемдүү эл өкүлдөрү, данектүү ойлору, аргументтери бар адамдар менен биргелешип, иш жүзүндө иштей турган мыйзамдарды жазууга мезгил келди. Бизнесмендерди коргогондон көрө чек араны бекемдөө кажет. Негизи тең ата сүйлөшө алган, мекеним деп жүрөгү соккон, эрки болоттой бекем губернатор келгенде гана чек арада ок атылбайт, элибиз тынчтыкта жашайт. Көрөгөч, көкүрөгү таза адамдарды тапса деле болот. Баса чек арачылардын маселесин чечүүгө берилген каражатты да губернатор эсепке салып турган оң болот. Чек аранын жетекчилерине да ушул ыйгарымдуу өкүл киришсе татыктуу кадрлар келмек. Тууганчыл эмес, туруктуулукту кармаган башчы гана иштин өтөөсүн өтө алат. Акчаны эмес, бирди ойлонуу учурдун күрөө тамырына качан айланаар экен? Булак, ачык сөз гезити. Нуржигит Кадырбеков, фейк деген сөздү жалган эмес бети жоктор деп которуш керек. Маданият министринин орун басары кечээ болуп өткөн оёрдоо теле берүүсүндө фейк маалыматтардын мамлекетке, жеке инсанга тийгизген терс таасири жөнүндө айтып өттү. Ортодо ынтымак береке болбосо, мамлекетте береке, ийгилик, оомат болбойт. Ошон үчүн фейк бул бир эле саясат эмес, жеке жашоодо да абдан чоң мааниге ээ болууда. Фейктин түрлөрү көп. Мисалы сүрөттөрдү жасап чыгарып атат. Экинчиден видеолорду жасап атышат. Үчүнчүдөн мындан 10-20 жыл мурда болгон окуяларды азыр болду деп чыгарып коюп атышат. Чек арадагы же улуттар ортосундагы маселелерди курчута турган окуяларды. Ушундай окуялар көп. Кээ бирлери жасалма бир веб-сайт ачат дагы, түбүнө өзүнүн адамдары комментарий жаза баштайт. Укмуш компания экен, бизнес экен деп. Ошону менен тарапкерлерди топтоп атат. Эмне үчүн ушундай нерсе болуп атат? Анткени бир нерсе адамды күнөөгө, кылмышка түртөт. Мени эч ким көрбөй жатат, билбей атат деп айтты Кадырбеков. Анын айтымында адам өз бөлмөсүндө отуруп эч ким көрбөйт, билбейт. Башка бирөөнүн атынан кирип, элдин пикирин бузуп, кыжаалатчылыкка салат. Эң чоң сооп адам кыжаалат болуп турганда көңүлүн көтөрүп койсоң дейт, ажыга баргандай сооптабасың дейт. Биз жакшынакай жүргөн элдин мамилесин бузуп атабыз, кыжаалатчылыкка салып атабыз деди. Ошондой эле министрлик кантип күрөшөбүз деген ишти баштаганын билдирди. Кыргызда эки эле жолу бар. Же ый жолу бар, же сый жолу бар. Сый жолу тарбия ал, адебиңди, ыйманыңды оңдо. Кудайдан корк, жоопкерчилигиң болсун, мыйзамды сыйла деген эле маселелер. Анан деңгээлиңди көтөр, анан медиа сабаттуулук деп коет. Муну Финляндия өткөн кылымдын 70-жылдарында баштаган. Азыр мектептеги окуучулар дагы бир информацияны алса, ошону талдаганды билет. Жалган чын экенин таразага салганды билет. Украинада башталды. Анткени согуш болуп атат Донбасс жактарда. Ошон үчүн биз дагы бир жол менен мектептерде ушул предметти киргизиш керек. Бир жолу, мыйзам жолу менен. Мыйзам жолун депутаттар сунуштады. Азыр бир топ каршы пикирлер болуп жатат. Адам укугу, сөз эркиндиги тигил эле бул эле деп. Албетте сөз эркиндиги, демократия деген чоң дөөлөттөр. Бирок жоопкерчилик дагы бар да. Бир адамдын өмүрү, ден соолугу, бир элдин ынтымагы, бейпилдик, стабилдүүлүк булардын бардыгы фейктин курмандыгы болбош керек. Ошон үчүн фейкти жалган деп которбош керек. Кыргызча жакшы котормосу бар экен. Кандай дебейсизби?
бети жоктор деген деп белгиледи. Ошон үчүн бул бир эле депутаттардын же министрликтердин же КТРКнын кыла турган иши эмес. Ар бир адам соц тармактагы өзүбүздүн досторубузду карайлы. Ошол жердеги Путиндин, Трамптын, Конор Макгрегордун сүрөтүн коюп алган катталгандарды чыгарып коелу. Бул боюнча америкалыктар жакшы кылып атат. Мисалы, Америкада бир адам 2 жолу баракча ача албайт. Ал жакта бул мүмкүн. Бизде эмнеге мүмкүн эмес? Ошондуктан техникалык маселе, мыйзам маселеси, күч түшүндүрүү маселеси, тандоо өзүбүздө. Муну бир компромисстик жол менен чечишибиз керек, деди Кадырбеков.